Бул жеке бирөөнүн эле трагедиясына айланбастан адеп акыбалуулуктарды жокко чыгаруунун олуттуу чакырыгы болуп калат. Ал сыздарга күч колдонуу эч качан эч нерсе менен актоого болбой турган абийирсиздик. Коомубузда ар бир аялзат, ар бир бала өзүн коопсуз сезиш үчүн болгон күч аракетти жумшоо биздин негизги милдетибиз болуш керек. Бул милдетти так аткарганда гана адам деген бийик акты сактап, бири-бирин урматтаган, бири-бирине кам көрө билген, адилеттүүлүккө негизделген коомду кура алабыз. Укук коргоо органдарынын бирден бир ыйык милдети алсыздарды коргоо экендигин бир канча ирет эскертип келем. Ал эми күч түзүмдөрүнүн кимиси ушундай фактыларга шалаакылык кылып, көңүл коштукка жол беришсе, анда атуулдук ар намысынан эле ажырабастан, кызмат ордунан дагы кол жойт. Биз ар бир аялзатты жана ар бир баланы мамлекет тарабынан коргоону, колдоону, камкорлук менен сый урматты сезген бейпил коомду курушубуз керек. Бул багытта Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жогоруда айтылган маселелерди терең изилдеп, үй бүлө институтун бекемдөө боюнча иш-чараларды иштеп чыгып сунушталды.